78 жаштагы ардагер Токон Жакыпов жарым кылымга тете өмүрүн, билимин балдарды окутууга арнады. Өз кесибин жанындай жактырган педагог Өзгөн районундагы Кызыл Тоо орто мектебинде кыргыз тили жана адабият сабагы боюнча 42 жыл мугалим болуп эмгектенди. Педагогдук көп жылдык тажрыйбасын жаш кесиптештери менен бөлүштү. Эси дартым ушу окуучуда меники. Жакшы сапаттары болсо экен, балдар ушу илимдүү болсо экен. Илгери биз окутканда эч качан балдарды мындай жаман нерсе буйруган жокпуз. Тарбияладык. Болушунчалар менен жекече иштедик. Ата-энелер менен иштеп жүрдүк. Мугалимдик кесип канчалык жооптуу болсо, Токон агай ошончолук өзөрлүк менен билимин тереңдетип, окутуунун сапатын арттыруу үчүн күнү-түнү өзү да окуду. Сен мугалимсиң, математиксиңби, физиксиңби, химиксиңби, баары бир. Мугалим окубаса мугалимдиктен калат деп Усинский немеси бар да. Анан кийин бардык нерсени окуп турбаса жаңылана албайт. Окуш керек. Балдарга сабак гана бербестен, окуу китептерине кирген авторлордун чыгармалары, андагы программанын түзүлүшү боюнча өз пикирин билдирип, тиешелүү мекемелерге үзгүлтүксүз сунуштарын берген. Агай азырда учурдагы окуу китептерин көз жазымында калтырбай барактап турат. Көнүгүүлөр өтө татаал да. 5 класстын баласы болгондон кийин ал көнүгүүлөр аз-аздан гана болуш керек. Балдар өзү ойлоп таба турган көнүгүүлөр жазыш керек. Мисалы, бир сүйлөм деген сөздү өтө турган болсо, ошо сүйлөмдү кыска, нуска, чакан, аңгеме түрүндө айтып берсе, балдарга жагымдуу болот. Же болбосо сөзсүз ыр түрүндө бир куплет гана, андан ашык эмес. Мисалы, тил жөнүндө айтып койсом, калдаганын баардыгы канат эмес, кабыландын баардыгы манас эмес. Калкын чаңган, калкынын тилин чаңган, хан болсо да кыргыздын баласы эмес. Тил жоголбойт. Же болбосо тукумуң да тууруң да жоголот бил. Тил жоголбойт. Же болбосо айланасың топтоголок мунжуга бер. Мындай неме болсо 5 класска мисалы да, ошондо тилдин баркы же болбосо немеси балдарга жагымдуу болот да, көнүгүүлөр. Ардагер педагог балдардын кабыл алуусуна ылайыктап окуу китептерин даярдаган. Ал китептерди бир нече жолу өзү каржылап чыгарып, мектептерге таратып берген. Мындай эмгеги мугалимдер менен ата-энелердин ыраазычылыгына арзып, мамлекет тарабынан бааланып, эл агартуунун мыктысы, эмгектеги артыкчылыгы үчүн медалынын ээси болгон. 83-жылы эмгекте артыкчылык үчүн медаль алгам. Монтеташвили, Москвадан. Анан кийин институт бар, Өзгөндө. Мырзыбираев деген атында. Ошого мен китеп жазып, анан ошолор менен эмгегим балап, доцент деген нам берди. 100ден ашык 200дей эмгек жазыпмын. Токон агай 3 уул, 1 кызды тарбиялап уядан учурду. Сүйүктүү 12 неберенин жытын искеди. Учурда агайдын китепканасында 1,5 миң китептин нускасы бар. Ардактуу эс алуудагы педагог мынтип борборго келгенде неберелери менен божурашып, алардын айткан жаңылыктарын угуп, чери жазылат. Окууларын сураган соң, анан адаттагыдай эле неберелерин кубантып, чогуу дүкөнгө жөнөшөт. Калия Карыбекова, Эсенжай Чебеков, Толгонай Турсунбай кызы, Котман таң программасына.